Батынкедеги быдырдын баарын алыш керек текшелеп. Текшелеп алып бүткөндөн кийин сынык жерге кожа чаптайбыз. Ар бир кесип ардактуу демекчи өзүнүн жумушун ардактап, кайрылган кардарларынын купулуна толгондой кылып бут кийимдерин оңдоп түзөп жазап берген биздин бүгүнкү каарманыбыз Ашым Сыдыков жергилик 45 жылдан бери өтүкчү болуп үй бүлөсүн адал эмгек менен багып келет. Ашым мырзанын айтуусуна таяна турган болсок, өтүк жамоону атасы үйрөткөн. Өзү да жөндөмдүү болгон үчүн сүйүктүү кесипке айландырып алган. Эчик өңдө эмес мындай түз тамандар болсо, мындарды бүйтүп оңдоп коебуз. Бир варианты ушу. Дагы бир варианты таманын алмаштырабыз. Таманын алмаштырган уже кымбатыраак болуп калат. Ал где-то 1000 сомдон ашып кетет. Бул 400 сомдук жумуш бул. Наклейка чаптап коебуз, тинтип таманын сыныгын оңдоп туруп. Размер менен тең кесип алам, дагы чаптап коем. Бул чарык, бут кийимдин тамандарын түздөйбүз, текшелейбиз. Биринчи немесин чаңын алабыз. Анткени чаңда мындай бут кийимде чаң болот. Чаңын алып тазалап туруп, түздөп туруп, анан килей сүйкөйбүз. Килей сүйкөп бүтүп бир 10-15 мүнөт коюп турабыз дагы. Анан кургагандан кийин бул жерде плиткам бар. Плиткага жылытып туруп анан чаптайм. Ошентип чапталат, атак кармабайт килей, жылытмайын. Ошон үчүн кээ бир клиенттерге дагы на будущий урок. Бут кийимдерди үйдө плиткага коюп кургатпагыла. Плиткага коюп кургатсаңар таман ажырап түшүп калат. Алыс эле плиткадан алыс кургатыш керек да. Ысыкка көп койбош керек. Каарманыбыз Нарын шаарынын кулуну болгону менен ата-энеси уйгур улутунан. Ал өз кесибин абдан кадырлап, ар бир күнүн майрамда өткөрүп, жада калса келген кардарларынын да маанайын көтөрүп турууга аракет кылат. Азыр биякта немелерди мен кичине бошотуп, үйгө гаражга алып барып коюп койгом да. Биякка батпай атканданчы бут кийимдерди. Анан жанагындай вообще жарабай калган бут кийимдерди алып келет да. Анан эмне аласың? Жасайын десең, материалдын акчасы көп кетип калат. Алын баасын айтсаң, клиент ага макул болбойт. Анан ошондойлор келип калса, менде үйдө жанагындай алынбай калган бут кийимдер бар да. Ошолордон алып келип ордуна берип коем 1-200-300 сомго. Алар уже көп алынбайт. Уже клиенттер унутуп калышканбы, эмне болгон? 1-2 жыл жатып калат биякта. Ошондой эле положениялар болуп калат. А так калганы бүт эле нормальный. Клиент менен содалашып, бир баага келебиз да жасайбыз. Клиентке жакса жасап берем. Баасына келишсек. Анан баасына келише албай калса кайла жок. Берем өзүнө кайра башка жерге алып барып көр деп. Келген бут кийимдердин атайын өзүнүн стандартына жараша жасап, ар бирине жооптуу мамиле кылат. Учурда бут кийимдерин оңдоп түзөтүү үчүн келген шаар тургундарынын саны күн санап өсүүдө. Ал эми каарманыбыз оорудун өзүнө ыңгайлуу кылып иреттеп алганы менен бөлмө өтө тар болуп, ден соолукка зыян алып келүүчү клейдин жана күйгөн жеримдин жыты кыйла терс таасирин тийгизет. Бир гана ооручулук жагы ден соолукка көп зыяны бар. Чарыкка тартып атканда чаң жутабыз. Клей жыттанат, бул клейдин жытын жыттайбыз, красканын жытын жыттайбыз. Ушулардын баары эле ден соолукка зыян. Ушул эле жагы болбосо, анча көп ооручулук жагы деле жок. Отуруп иштейбиз. Кыйналып деле кетпейбиз. 1977 жылдары жап-жаш күчкө толуп турган кезде Россиядагы Москва шаарына барып бир жыл окуп келген. Азыр үй бүлөлүү, бир кыз, бир уулдун атасы жана 7 неберенин чоң атасы. Учурда колундагы неберелеринин кылыктарына тойбой турган кези.